Ушундай энелер мендей сапкы жебесин деп тилейм. Садыныр койчу эчке кайрылам. Ушундай энелердин укугун коргогонго закон барбы? Шуну суранам. Апамдын сөзүн угуп калайын. Балам деген сөзүн угуп калайын. Аллах өмүрүн узун кылсын. Апа, орууңду берчи көтөрөйүн апа десем. Апам онтулуп, жан балам, оруумду өзүм эле көтөрөмүн балам деп. Өзү бир өлүмдүн төшөгүндө жатса дагы эне экен, өз оруумду өзүм көтөрөм деп бөлүшкүсү келбеди. Баласы экем, жок балам өзүм көтөрөм деди. Баштарында ошол скотч менен урган экен, рулон скотчтор менен урган, тигилген. Баштары жанып кетиптир да. Баардык баш ошол жанчылган да. Бүтүн жери калган эмес да. Аялдардын укугун коргосундар. Жазалуулар өлүм жазасына тартылсын. Жок дегенде ошол адамдарды жашаган жеринен куулсун, бөтөн элге, бөтөн жерге. Жүрөгүмдү дагы бергенге эне үчүн даярмын. Булар биз үчүн канча кайгы чекти. Бул эне түшүнгөнгө, бул апа, бейишиң жок болсо, бул дүйнөдө жашоодун дагы кереги жоктой болуп калат. Башымды тикти, көзүмдү тикти, көзүмдү чукудум. Эмне кыласың десем. Көзүңүздү кантип чукуду? Баш колу менен 3-4 жолу чукуду да ошол көзүмдү. Эч кандай мен тосмо деген арыздан алысмын. Апам үчүн жанымды бергенге да даярмын. Сот закон түрүдө кара берсин. Мен ушуну суранам элим. Милициядагы эмне деп көргөзмөштүр? Эми мен апамды дубалатып коляскага отургузуп койду деп балдары бул 61 жаштагы сиздин эжеңизди бур токмок алышкан туурабы? Ошо өлтүрөм деген сөздөрүн айтпайбы бул дагы. Сен эмне мындай кылып атасың десе, мен бүгүн сени өлтүрөм деген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге сапаттуу стоматология кызматтарды көрсөтөбүз. Тиш агартуу, тиштерди калыбына келтирүү, мүлктөрдү дарылоо, металлокерамика, диоксид циркон, винер, имплантация, бюгел протез, квадротия акрифрем, акрил жана тишти оорутпай алып салуу. Сиздерди 7 жылдык стажы бар доктор жана дарыгерлер тобу дарылайт. Ошол эле учурда 1 жылдык кепилдиги да берилет. Биз дем алышсыз иштейбиз. Биздин дарик Москва шаары. Бизди социалдык тармактардан же жөн эле Вашто Маймаска деп издесеңиздер да болот. Саламатсыздар, урматтуу Адылак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Оз Калгыс адамдын оюна келгис окуя туурасында сиздерге түз маалымат берүүнү чечтик. 2 күндөн бери интернет айдыңында бети жанчылган, көзү оюлган жана ошондой эле бетинин соо жери калбаган, баштары жарылган 61 жаштагы эненин видеосу интернет айдыңына, WhatsApp группаларга, социалдык тармактарга толуп калды. Ар кандай маалыматтар айтып атат. Бирөө болсо, айрымдар болсо, ошол Тажикстандын жарандары унасына салып алып, токойго алып барып урган деген маалыматтар айтылып атат. Айрым учурда өздөрүнүн небереси сабагандыгын айтып атат. Ал эми бул окуянын чын төгүнүн өздөрүнөн билиш үчүн азыр мен сиздерге түз байланышып турам. Азыр эми Максутова Зүлфия эже 61 жашта, ал ооруканада дарыланып жатат. Дарыгерлердин атайын жардамы менен азыр биринчи ооруканага келип эженин акыбалы менен таанышуу үчүн уруксат сурадык. Алгач интернетте жарыяланган өзүмдүн апамды ушундай акыбалга келиптир деп боздоп, сыздап ыйлаган уулу 89-жылкы уулу азыр Кыргызстанга келип апасынан кабар алыш үчүн Заматта учуп келген. Азыр уулу менен баарлашып, андан соң эненин акыбалы менен таанышабыз. Мына алдыңыздарда турган Ахунов Талайбек агай турат. Бул 61 жаштагы эненин эң чоң уулу, Россияда иштейт. Өзүңүздөр билгендей, интернетте аудио записте апамды ушундай мыкаачы дагы, айбанды дагы мындай кылбайт деген өңүттү абдан боздоп, сыздап, ыйлап, энеси үчүн абдан күйгөн аудио видео таркаган. Дал ошол аудионун автору өзүңүзсүз,
Анан эч кимдин башына салбасын, ол абдан жаман окуя болуптур. Сабыр кылыңыз. Эми эненин ушундай абалга келишин эч бир баланын башына ушундай нерсе эч бир баланын башына салбасын. Сиз качан учуп келдиңиз? Апаңызды кантип билип калдыңыз ушундай болуп? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу бүткүл дүйнөдөгү мусулман бир туугандарым. Мен ушул 2007 окушту аяктап Москва шаарына барып, эмгектенип иштеп, ушу Москва шаарында жүргөн эле сиздердин уул кыздарыңыздар катарында эмгектенип, ата-эне багам деп, үй-жай кылам деп, бала чака багамын деп, ушул бөтөн элде, бөтөн жерде, бардыгыбыз мусафир жерде иштеп келип, ар жыл сайын келип ата-энемден кабар алып, карап жүрөмүн. Тилекке байланыштуу ушул жылдары да келип кеткем, апрель-май айында келип 18 декабрь суббота күнү мен апам ушул Кадамжай районуна карашуу Бирлик айыл өкмөтүндө ушул Айдеркен шаарында бизде базар болот, базарга чыгып, ушу базарлыгын кылып жүрүп, артынан ушул апамдын ошол бир тууган кайнисинин эле баласы артынан түшүп, чоң эне үйүңүзгө таштап коелук дегенине байланыштуу туура көңүлдүү апам анын машинасына отурган. Аны үйгө алып жөнөп келатып, жарым жолдо өзүбүздүн ушул Заркар деген бир тоого алып барып, тоонун койнунда түшүп алып, ошол жерде сабап, баш көздөрүн жарып, ошол жерден уруп, эки көзү көрбөй калганда, апамдын айтышыга караганда дагы жанына 2 адам кошулган, жалпысынан болуп 3 адам деп айтып жатат. Ошол күндөн угуп, путум менин жерге тийбеген абалда срочный билет алып, 18 декабрь, 19 декабрга өткөн түнү саат 1-де учуп Ош шаарга келип, Ош аэропортуна түшүп келип, апамдын өз акалын көрүп чыдап тура албадым. Менин алтындай болгон апам, бейишим апам ушул жерде жатат. Мен ушул жерде врачтарга да айттым, эгерде апамды балаңдын жүрөгүнө койсоң жакшы болот десе, мен ушул жерде саартан кечкече тик турам. Жүрөгүмдү дагы бергенге эне үчүн даярмын. Булар биз үчүн канча кайгы чекти. Бул эне түшүнгөнгө, бул апа, бейишиң жок болсо, бул дүйнөдө жашоодун дагы кереги жоктой болуп калат. Менин эч кимге кастыгым жок. Өзүңүздөргө этият болуңуздар, бекем болуңуздар. Мындай иштердин алдын албасак, эртеңги күндө башкаларыңыздардын башыңыздарга ушул күн түшүп калышын мен эч качан каалабаймын баарыңыздарга. Сиздер алгач ушундай маалыматты укканда кандай кабыл алдыңыз? Сиздин апаңыз сүрөтүн көрүп кандай акыбалда болду? Мен сүрөтүн көрүп эле мен сажда кылдым Аллага. Алла өмүрүн бекем кыл. Апамдын сөзүн угуп калайын. Балам деген сөзүн угуп калайын. Аллах өмүрүн узун кыл деп. Алладан тиленип, жаман оюм болбоду. Эй Кудайым, өмүрүм бер деп. Ушунчалык Алладан тилеп шок абалда болдум. Эмне күнөөсү бар деп. Эгерде мен апам күнөөсү болсо, эркек киши менмин го, мага келбейби дедим. Атама барбайбы деген ойдо калдым. Ушунчалык өтө жаман оордо калдым. Эне бул эне деген. Жетип келиштин аракетин кылдым. Келдим, эне экен. Апа, орууңду берчи, көтөрөйүн апа десем. Апам онтулуп, жан балам, оруумду өзүм эле көтөрөмүн балам деп. Өзү бир өлүмдүн төшөгүндө жатса дагы эне экен, өз оруумду өзүм көтөрөм деп. Бөлүшкүсү келбеди. Баласы экем, жок балам өзүм көтөрөм деди. Энелерди карагыла, кызыңарды карагыла, эже карындашыңарды карагыла, аларда бир күн эне болот. Бизге окшогон жакшы инсандарды төрөйт алдар деле. Мындай душмандыктарды эч кимге каалабайм. Мындай душман зөкүрлөр жер бетинде буларга жай жок деп ойлойм мен. Жами мусулман бир тууган элим, сиздер чечесиздер. Сот акыйкатты чечип берсин, бирок мен сотко бергенбиз. Эч кандай мен тосмо деген арыздан алысмын. Апам үчүн жанымды бергенге да даярмын. Сот закон түрүдө кара берсин. Мен ушуну суранам элим. Эгерде сот закон боюнча карабаса, жами мусулман бир туугандарым, ушу жалпы мусулман бир туугандарым өздөрү көтөрүлүп жазалайт деп ишенемин мен. Бирок аларга менин эч кандай кастыгым жок. Кылган кылмышты ким кылса дагы, ким адам салган болсо дагы закон түрүдө
мыйзам түрүдө жазасын алсын. Закон түрүдө, мыйзам түрүдө законду албаса, анда жалпы мусулман бир туугандарым шарият мусулман жолуда жазаласын. Көздөрү оюлган, баштары жарылган бир эже туурасында маалыматтар жайылып кеткен. Биз ошол 61 жаштагы эжеге азыр больницага келдик. Азыр абалы менен таанышып жатабыз. Эженин абалы азыр ушундай больницада жатат. Ооруканада бир тууган сиңдиси жардам кылып дарып турат. Эже айтып берсеңиз, эмне болду? Абалы кандай азыр? Абалы жакшы эмес. Абалы оор. Ушул баштары бүт айрылган, тигилген. Баштарында ошо скотч менен урган экен, рулон скотчтор менен урган, тигилген. Баштары жанып кетиптир да. Баардык баш ошол жанчылган да. Бүтүн жери калган эмес да. Көп турганга болбойт азыр ошол. Жаткырам. Сиз өзүңүз сүйлөп берсеңиз, азыр эжеңизди карап больницадасызбы? Ошол больницага түшкөн эле күндөн мен ушу эжемдин жанындамын. Эже, сиздин абалыңыз кандай азыр? Өзүңүз сүйлөп берсеңиз, атыңыз ким, каяктан, эмне болуп ушундай окуяга кабылдыңыз? Атым Максута Зульфия, айрым тургунумун. Кадимкидей эле ушу Хайдаркан базарга келгем, кем каржымды кылып, анан Билайнга телефон көрсөтөйүн деп кирген мезгилде 12-17-де звонок кылды. Мен ай балам кетер, мен ишим бүт элек деп жарым сааттан кийин чыгып, сумкамды ошо кыздардын алдынан алып, чечме таксисине кетип аткан жерде алдымдан пайда болуп, чоң эле өзүм алып кетем деп сумкаларын көтөрүп, Сезим магазинин жанында Матисиге салды. Андан ары заправкада мен бензин алып бери, балам отун кылат дедим, бензин алып бергиле. Айылга кетип атып, Заркар тоосуна карай бурулду. Кайсы жака айдап кетип атасың сен? Жаллаштан баласыга бир нерсе беришим керек деп, амали берип коюп кетебиз деп бардык. О жаллаштасын үйгө кирген да жок, чакырган да жок, машинени токтоткон да жок. Кайра жөнөгөндө эмне кирбедиң десем, машинеңиз жок болсо үйдө боом деген, кыштоодогу үйдө окшойт деп кыштоо жака айдады. Анан кыштоо жака айдап барып эле машинени буруп тоодун ичиде. Өтө элдер жашабайт кышында. Анан машиненин аркасында эле ачып эле кирип, желкемден кармап сүсө берди. Ай балам эмне болду? Эмне десин? Жүр бир кылмышымыз, сатенең алдыга бар десем, ага да карабай шарф салды, оозума аны да алып таштасам, алган этимдин салапанын алып башыма кийгизди. Onu da alып таштасам, машиненин аркасынан бир чоң скотчту алып, колумду скотчтоду. Ого да каршылык кылып скотчту неме кылсам, скотч менен ура берди башыма. Андан кийин машиненин немесиге, сиденьеге тыгып, бутунда военный ботинка экен, терип таштады. Кайыңыз кетип? Мана кулактарым, мана шу баш жагыма тыгып, мойларымды бууду. Анан машинеден качууга аракет кылып түшөйүн десем, түшпөйсүң деди. Көзүмдү чукудум. Ай эмне кыласың десем. Көзүңүздү кантип чукуду? Ошо колу менен 3-4 жолу чукуду да ошо оң көзүмдү. Анан машинеден качкан калсам, качпаң деди, урбасаң түшөм, жаным балам, жүр атенең алдыга бар дедим. Анан алып, мен көзүм көрбөй калды, машина бир нече жолу кайра кеткенин билбейм. Анан бир мезгилде эле машина токтоп, оролго башка адам отурду. Адам көбөйдү, сүйлөшүп. Анан дагы кайра машина жөнөдү. Ай жеңишписиң, кеңешписиң, каяка кетип атасыңар мени десем, дошуңду өчүрүп жүр, пас болуп жүр, эл көрбөсүн деди. Мен асфалга чыкканды билип, машинени дагы кайра ачып, өзүмдү таштоого аракет кылсам, үсөнү менин колум кайрып таштады, жөн жүр деп. Анан бир мезгилде түшүң машинеден деди. Мен түшпөйм, силер бир жерге алып келип мени эме өлтүрөсүңөр десем, жок, биз сизди больницага алып келдик деди. Анан кыздар биз
Медсестрабыз dedi. Kimsin медсестра десем, Бактыгүлмүн dedi. Анан мен машинеден түшүп, сразу эле хирургияга дешти медсестралар. Өткө чыккандан кийин ошо жайнап башымды тикти, көзүмдү тикти. Болгон эме ошол. Бул сизди сабаган адамдар сиздин бир тууган кайныңыздын балдары. Туурабы? Ооба. Канча жаштагы балдар экен? 92-жылгы Асан Үсөн деп, Асан Москвада 7 жылдан бери ата энеден безип келбей жүрөт. Үсөн деген бала уже Асан деген бала урдубу? Үсөнү. Үсөнү уже 29 жашта экен, 91-92 жаш. Ооба. Эми эже ушундай абал болуптур. Милицияга кайрылдыңыздарбы? Эмне болду? Ошо больницага түшөрү менен эле ошо милицияга барды, өзүбүздүн Айдеркен шаарындагы милиция бөлүмүндөгүлөр барышып, ошол түн 1 окумга чейин ошол жерде жүрүштү, сурашты бардыгын. Анан бир сааттын ичинде калбай эле ал Үсөн деген баланын үйүнөн кармап келишти. Ошону менен камакка алынды дешти. Эмеге бирок бул 2009-жылы дагы эжеме ошо покушение болгон эле да, бул ушул Жеңиш деген баласы барган ошол мезгилде. Азыр эжем ошол эми айтышып атат да, умурда ошол өздөрү милицияга бербегиле, тууганбыз дегенден бизде тууганчылык дагы эле баягыдай мусулманчылык, тууганчылык деп ошол мезгилде берген эмес экен. Ошол мезгилде дагы эле ошо Семен апамды отургузуп койду. Бирок чындыгында апалары ошол поларсиз болуп ооруган, муну ооруду бардыгы эле билет. Эгер убагында дарыланбаса ошондой акыбалга келет. Азыр акыркы күндөрдө ошо коляскада отурат апасы. Эми ошол апасынын коляскага отурушуна бул эжени күнөөлөптүр да балдар анда. Ошо да эми бул билбейм. Неге күнөөлөшөт ал? Неме мен милициядагы эмне деп көргөзмөштүр? Эми мен апамды дубалатып коляскага отургузуп койду деп балдары бул 61 жаштагы сиздин эжеңизди бур токмок алышкан, туурабы? Ошо өлтүрөм деген сөздөрүн айтпайбы бул дагы. Сен эмне мындай кылып атасың десем, мен бүгүн сени өлтүрөм деген. Себеби бул үйдөгү болгон ауыр адам деп ойлоп атам да. Себеби ошо биз үйдө энелер жаман сөз айтсак балдарыбыз ошо жака, жакшы сөз айтсак туугандарына ошо жака бурулат да. Бул ошо эненин өзүнүн көрө албастыгы, алсын ичи күйдүлүгүдөн ушул кылды деген сөздөрдөн балдар ууланган. Ошол бул 2009-дан бери болгон экен да. Алсыны ошентип ошондой алсыны ошонун балдары ошонун үйдө отурган, ошолор менен жашайт. Мына 11 жыл өтүптүрбү 2009-дан бери, 12 жылда дагы булар өлтүргөнгө аракет кылып. Демек булар мурдадан кастаны ушул көрө албастык. Биз башка эчтеке ойлоп таба алмадык булардынчы. Эже дагы айта турган сөзүңүз барбы? Эми бул президентке кайрылып, органдарга кайрылып, аялдар коомуга Садынырга эчке кайрылам. Ушундай элдин укугун коргогонго закон барбы? Шуну суранам. Сиздин абалыңыз кандай болду азыр? Абалым күндөн күнгө жакшы. Докторлорго рахмат. Бардык күчтөрүн аябай беришип жатат жардамдарын. Сиз ушундай өзүңүздүн укугуңузду корголушун каалап жатасызбы? Каалаймын мен. Менде башка да энелер Кыргызстан боюнча ушундай энелер мендей сапкы жебесин деп тилейм. Энени таппай жүргөндөр канча. Сиз баягы азыр ошол акыбалды элестеткенде, уруп тепкилегенде азыр мындай кандай көз алдыңызга ошондой тартылып атат ошол? Мен ошо булганы көзүмө көрүнүп атат, бирок күндөн күнгө жок болуп атат. 2 күн Хайдаркан больницасында ошол көзүмдөн кетпей турду да. Булганы, урганы. Кудайга шүгүр, мына ошого келгенден бери жакшы кичине тамак аралашып калды. Булар өлтүрүүнү эле көздөгөн, бирок Кудайдын ошол балдарынын бактысына Кудайдан келген бул мукачыларга бир неркени салып больницага жеткиришкен да. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевке, Камчыбек Ташиевке кайрыламын.
ушундай энелердин укугун коргоп, мыйзамды катуураак жагын алыш керек. Ушундай мыкачыларга өлүм жазасын киргизиш керек. Бул бир эле менин эжем эмес, мына азыр Кыргызстанда көп жерлерде ушундай мыкачылык, жаштардын мыкачылыгы өтө көбөйдү. Болгондо да бүт аял затына тийип атат. Улуу, кичүү аял затын кордоо башталды мыкачылык менен Кыргызстанда. Аялдардын укугун коргосундар. Жазалуулар өлүм жазасына тартылсын. Жок дегенде ошол адамдарды жашаган жеринен куулсун, бөтөн элге, бөтөн жерге ошол азабын тартсындар. Башка энелер дагы балдарына көз салуу башталат ошондо. Кайсы жакта жүрөсүң, эмне иш кылып атасың деп. Азыр балдар ошондой көз жазымда калып калды. Ата-энелер кайдыгер болуп калды. Рахмат эже. Бул 61 жаштагы эжеңиздин аты фамилиясы ким эле? Эжемдин аты Максутова Зүлпи Акимовна. Ошол 1960-жылы 25 мартта сай айында туулган да, ошол Сур айылында. Сиздин атыңыз? Мен Маматалиева Гүлнүс Акимовна. Мен Айдеркен шаарында жашайм. Рахмат, эми күч кызматкерлерине тыкыр иликтөө үчүн Айдеркен шаардык милициясы каралыптыр, э? Ошол караптыр, мен мына аскердик прокуратура, военный прокуратура карасын деп элем. Себеби булар үчөөсү тең аскер кызматындагы адамдар да. Эгер аскер кызматындагы адамдардан ушуну күтсөк, эл коргоочуларынан, анда биз кайсы аскерибизге ишенип жашайбыз, кыргыз эл. Анан мынау акыркы мезгилдердеги коррупциянын тамыры өтө жайылган. Тамыры дагы эле кыркылып бүтө элек. Ошон үчүн мен кайрылат элем, ушул жерден таза акыйкат кылып, ушул эжемди жалка тургандарды бардыгы түрмөгө камалсын. Камалганда дагы акча беришип 15 жыл дегендер 3 жылда чыгып атканы жалган эмес. 30 жылдан бери биз жабыркап бүткөнбүз. Ошон үчүн мен милиция органдарына дагы кайсы орган болсо ушул эжемди иликтегендерге таза акыйкат, чындыкты иликтеп, жазалуунун жазасын берүүсүн талап кыламын.